2022 жылдын саат 17:44 карата Талас областында өзгөчө кырдаалдар жана кырсыктар катталган жок. Аба ырайы боюнча асманда ала булут каптап турат. Ош облусунун аймагында эч кандай өзгөчө кырдаалдар катталган жок. Ал эми сел коопсуздугун алдын алуу боюнча алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Нарын облус аймагында өзгөчө кырдаал сел агандары катталган жок. Аба ырайы күмүркөк, жаан-чачын мезгил менен катталууда. Скөл областында абал туруктуу, агын суулардын деңгээли өз нормасында агып жатат. Айрым шаар райондордо жаан-чачын бүгүнкү күндө жаап жатат. Баткен обласынын аймагында негизинен тоо этектеринде мезгил менен жаан-чачын жаап турат. Асман ала булут, жолдор ачык, өзгөчө кырдаал катталган жок. Бүгүнкү күндө 27 апрелге карата облустун аймагында абал тынч, аба ырайы күн ачык, эч кандай өзгөчө кырдаал катталган жок. Бишкек шаарында өзгөчө кырдаалдар катталган жок. Акыркы 1 саат ичинде катуу жаан жаап өттү. Кырдаал туруктуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери даярдыкта турат. 2022 жылдын 27 апрелинде саат 17:00-ден 18:00-га чейин Шу облусунун аймагында катуу жамгыр жаап өттү. Тоо этектеринде мөндүр аралаш жамгыр жаады. Учурда Шу облусунун аймагында акыбал тынч, өзгөчө кырдаалдар катталган жок. Жарандык коргонуу кызматтары бардыгы даярдыкка келтирилди. Өзгөчө кырдаалдар Шу облустук башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда.